Орусиянын президенти Украинанын чыгышындагы жикчилдерди өзүнчө мамлекет катары тааный турганын билдирди. Буга жооп катары Украинанын президенти мындай аракетти өз өлкөсүнүн биримдигин бузуу катары баалады. Ал тургай парламенти башка өлкөлөргө кайрылып, жикчилдер ээлеп турган Украинага караштуу аймактарды Орусиянын артынан тааныбоого чакырды. Батыш өлкөлөрү жана НАТО Евробиримдикте Москванын кадамын кескин айыптады. Бирок анткени менен мындай окуялардын жүз беришине Украина өзү күнөөлүү экенин айткандар бар. Бирок тилекке каршы канча бир жыл болду. Луганск менен Донецк Народный Республикасында Украина мындайча айтканда өзүнүн толук кандуу бир күчүн көрсөтө алган жок да. Ал жерге мындай биздин мамлекеттин ичиндесиңер, биздин Украинанын курамындасыңар деген нерсени канча бир жылдан бери ошол нерсени көрсөтө алышкан жок да Украина. Тилекке каршы ошонун себебинен Россия албетте ушундай кадамга барганга туура келди. Эки өлкөнүн ортосундагы окуяга Америка, Кытай баш болгон өлкөлөрдө аралашып жатат. АКШнын президенти Джо Байден Орусиянын жикчилдерге байланыштуу чечимин айыптоодо. Башкача айтканда, орус аскерлерин коңшу өлкөнүн аймагына бастырып кирүүсү катары баалады. Ал эми Кытай Эл Республикасы да Украинада болуп жаткан окуяларга тынчсызданып жатканын билдирген. Бирок кайсы тарапты колдой турганын так айткан эмес. Бул жерде айткандай, мына 4 күч турат да, абдан чоң коркунучтуу күч. Албетте дагы бир нерсе, бул Кытайдын позициясы азыр өтө маанилүү болуп турат да дүйнөлүктө. Эгерде Кытай Луганск менен Донецк Народный Республиканы тааный турган болсо, анда жеңиш бул Россия тарапта десек болот, азыркы учурдан тартып. Кандай болгон күндө да Орусия өз кадамдарын толук жасап бүттү. Алчуусун алып жарым-жартылай максатына жетип турат. Мындай учурда Украина кандай кадамдарга барат, ал белгисиз болууда. Бул үчүнчү дүйнөлүк согушка алып келет деген дагы пикирлер болуп атат. Батыш тарап Украинага жан тарткансып сүйлөп, биз сага болушабыз деген сыяктуу бир сөздөрдү, билдирүүлөрдү билдирди. Жана Америка сыяктуу өлкөлөр санкциялар да киргизип атат да Россияга карата бул позиция үчүн. Бирок ишенип коюңуздар, андай үчүнчү согушка алып барат деп ойлобойм. Дүйнөнү башкарып атам деген державалар өз кызыкчылыктары үчүн гана ушундай бир майда өлкөлөрдү бир ушундай башалмандыкка алып келет дагы, анан кийин өздөрүнүн маселелери чечилгенден кийин ал мамлекеттердин иши да болбойт да. Орусиянын федералдык жыйынын жогорку палатасы президент Владимир Путинге армияны өлкөнүн сыртында колдонууга уруксат берди. Өз кезегинде Орусия Украинанын тегерегине 150 миңдей аскерин жыйнаган. Ал эми Украина болсо 18 жаштан 60 жашка чейинки запастагы аскерлерин чогултуп жатканы кабарланды. Жолдар Бузумов, Улук Айсбеков, Нур Ньюс, Бишкек.